Assalamu alaikum. Universal Cage kanalının kattалушылары, амансыздарбы? Мына кече күнү ушул жерге кеч келип калып, бир да балык кармай албай кеттик эле. Силерге жакшы видео көргөзө албадым деп бүгүн дагы келдим. Мына жаңы эле келдик. Мына зонтиктерди коюп, Кудай буйруза. Азыр малек кармап, анан балыкка ыргытабыз, Кудай буйруза, змея головага. Анан кече бирөөлөр сурап аттылы да, змея головага кандай кылып саласыздар деп. Ошону азыр сиздерге көргөзүп берип коеюн. Мынакей. Мына поплавок. Поплавоктон горизилага чейин ушунча аралык, горизиладан крючокко чейин мынча аралык. Мына ушуга эле живой малек ийилип ыргытып коесуздар. Болду. Анын оорчулугу деле жок, жеңил эле. Азыр эми маховой кайырмакты алып мен малек кармайын, анан ыргытып койгондон кийин балык түшсө сиздерге дагы видео кылып киргизип турам. Биз менен чогуу болуңуздар, каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Сумканы карап көрчү, точно билбейм го. Сен да го чоңу билет, бербедиң го мага. Жок. Сен де мага бери элексиң эле. Леш түштү, леш. Эми ыргытайлы муну. Мынакей, азыр ыргытабыз. Бир подлещик кармадым. Азыр змея голова ыргытабыз. Дагы бир чехонь түштү змея голова. Мынакей катталуучулар. Караңыздарчы. Рактар толуп алыптыр ичине. Сиздерге көрсөтүп берейин. Төгөйүн. Мындайраак келип. Көрүнүп атабы? Чоң рактар, 1, 2, 4. Малевник салсак, малекке түшүп алып. Жана эле түштү. Камерага түшүп атабы билбейм. Биринчи балык бар эми кандай? Почти не есть, Кудай буйруза. Чехонго түштү, көрдүң? Чыгып кетпеди. Туугандар, биринчи змея голова бүгүнкү. Бирок чаканыраак экен, кичинекей. Жутуп да алды, мына чыгарышта проблема. Өлтүрбөй чыгарсам ыргытып берем, туугандар, жутуп алыптыр. Өлүп калса айла жокко алып кетиш керек. Мынакей. Экинчи змея голованы силерге патчикайт этип көрсөтө албай калдым, туугандар. Бирөө кармадым. Внезапно тартып калды, камераны унутуп тартып жүрүптүм да. Машалла, экинчи балык бүгүнкү. Не деген балык түштү? Өзү поплавоктун теңкен балык. Караңыздарчы, кичинекей. Не кылабыз? Ыргытыш керек. Кичинекей малек койсоң чехонь түшпөй атат да. Чехонь жок малек койсоң ушундай тар түшүп күйдүрүп атат. Трофей. Мынакей. Туугандар, рак. Рактарды кой берип атам, жеген болбогондон кийин. 4. Кармаган змея. Ушундайлар түшүп атты. Жакшы чыгарганда бассам видео базылбай калыптыр. Нормальный видео болбой атат да.
Молодец. Амур. Сөлжанға ұрды. Yine daha bir ötürü taşır. Şimdi çoğun kenanızı. Красавчик. Semize kanalda. Sargoda mı? Kuça söz langılıp. Mocu git. Hamur karmadı. Молодец. Hamurlar da görünüyor tabii sizlerge. Belli hamur. Şu yerde çoğun zümeye kadar oturdular. Çökürüp maluğa alıp gelgenim şey yok. Ketip kalıptır. Karış şu adat. Bırak birini de tart almadığında. Leba tartқанда, видео тартып отқанда түшпей қалады. Жоқ шеттеп тарсаң шығып қалады. Шығып караштар түшпей, видеоға тарта албадым. Бірақ оншақты караш қармай қойдық. Змея қалып 4-5 өтішті ұқсайды. Bir амур қармадық. Ананда бір нәрсе айта кетейін дедім ле. Балық қармап жүрген кишилер өзү жакшы түшүнөт деп ойлойм. Балық түшкөн моменттер үчүн келебиз да, балық ачып ошол моментте эмоция болот, качыраасың же кайырмаксың, ушундай учурларда эми кээде байкабай калып сөгүнүбөгөн учурлар көп эле болот. Ал бир эле менде эмес, балыкчылардын баарында эле болсо керек. Сүйүнгөндөн эмоция менен ар кандай сөздөр чыгып кетет. Анан ошону түшүнгөндөр деле жакшы көп экен, көп жакшы комментарий жазып атышат. Анан түшүнбөгөндөр балким алардын балыкка кызык мындай учурлар болгон эмеспи, же такыр эле сөгүнбөйбү? Эгер такыр эле ошондой учурда эле сөгүнбөсө, эми азаматсыңар демекчимин. Эми ким эле атайын сөгүнөйүн дейт билбейм, мен деле сөгүнө турган негизи оюмда деле жок, бирок кээ бир учурларда өзүм байкабай калып атам, ошон үчүн заранее кечирим сурайм. Күндө эле өзү үйдөн чыгып атканда жакшы видео кылып келем деп бүгүн сөгүнбөйм дейм дагы. Бирок сөгүнгөн моментиме өзүм байкабай калам. Сиздерде деле ошондой учурлар көп эле кездешсе керек. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Такыр эле караштеги видео кыла албай койдум да. Видео кошсоң түшпөй калат, кошпой койсоң түшүп калат. Кээ бир видеолорунда көрүп атасыздар, салып эле кайра чыгарып аткандай сезилет сиздерге. Бирок андай күндөрдөр болот, бирок ар дайым эле эмес да. Мисалы, мурунку бир 2 күн мурун 5-чи күнү тарткан видеомда ушул жерден бул чындык болгон. Ал 5 мүнөт, максимум 10 мүнөт чихойн, живой малек болсо эле чихойн тартып аткан да. Анан көпчүлүк учурда эле видео тартат. Балык тартып баштаганда видеону кошосуң, либо видео басылбай калган болот. Эгер басылса ошондо балык чыкпай калат, кайра ал видеону удалить этесиң. Ошентип чогултуп баары кошуп улам түшкөн видеолорду кошуп бир видео кылып чыгарып койгон үчүн көргөн адамдарга кызыктуу, салсаң эле түшүп аткандай сезилет. Бирок ал дайым эле ошондой боло бербейт. Бир күн кечкери кармайсың, бирок анын ошончо ошол аралыгында, ар бир балыктын аралыгында ошончо түйшүгү бар. Бирок эми ошого деле карабайбы, азарт үчүн, ошол момент үчүн келебиз. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Балыкты чыгарып аткан момент биз үчүн өтө сонун нерсе да. Ошон үчүн анча-мынча сөгүнүп койгон жерлер болсо көңүлүңүздөр албайсыздар деп суранып кетет элем. Ата комментарий жазгандар. Карап койчу, суун кетип калды. Кетип калат азыр, ушуну таппай калган суусу жок калбайлы экөөсү. Ошондой туугандар, анда эмесе ушу биз менен чогуу бериңиздер. Кудай буюрса жакшы балыктар түшсө дагы тартып көргөзөбүз. Ошол бүгүн ушу бир амур ушул жанында шеригим кармады. 3-4 змея голова кармадык. Бир 10 чакты карась. Ошол караштар аябай майда. Бирок карашты видео кыла албай атам, тилекке каршы. Машалла. Карашты да
тартқанға мүмкіншілік болды. Мінекей. Болды. Шындай сап-сары карасиктер түсіп жатады. Дағы тартып баштады туғандар. Мына екінші карась видео. Машалла. Машалла. Поклевка чоң ба екен? Карась қау? Значит, чоң да. Балыр қошылып кеткен. Балырдың астынан кіріп кетті. Üzülбейді сен лескан, а? Жоқ. Балығым көрінбейді ғой. Нормальный екен, а? Машалла. Ана, туғандар. Наконец-то дождались. Мен етуіз қайтты. Күтіп атып. Машалла. Машалла. Шындайды күтіп атқанбыз да біз. Қолыңа мындай қармасаң, и что көрушілерге точно размері нормальный көрінсін. Мына туғандар. Где-то 1,5 килограмм, 2 килограмм тегерегінде. Машалла. Мына бүгін наконец-то 3 күннен бері келіп, чоңы еміп түшті. Шындай қармай албай жүрді келеді. Мен ботымы қараңыздар. Түздейін. Бүктөлі олы отыды. Түз тұрдым. Мен 2 килограмм чаты железіне. Көтер дағы бір сері. Кірчоғы сыртында жүрі. Лескан қырқып тұры қайры байлап қоғын? Жоқ. Азы қайры абыратын қыз. Екеуі. Bir kırçön leşme қоптыр. Машалла. Қандай қуанышты да. Шул моменттер үшінті алышқан ұшыр үшін келеусті. Анан жана қандай көтілбеген эмоция менен сөздер ушундай учурларда, нерв болгон учурларда ушундай учурларда болуп кетет. Ошону туура кабыл алып койсоңуздар. Мына кырчок чыкпай атат, экөөсүн тең жутуп алыптыр. Çok болуп кетти. Майдара окшойт, э? Же балыгың жулуп кетти, либо майдарақ. Көтіп тұр. Майдарақ екен көріп чөктір алып еді. Бар бі? Seninkin cep, benimkin ötken eкен да? Ойлап аттым аз. Живой деп. Снеге екен. Эй, малявка. Yarım kilo. Canavarın zararına нормально. Малек. Жемей қалған малек тұр. Енесі ошо жанында қайтарып жүрді азыр. Ырғытып атабыз. Балким қармалып қалады деп. Ырғытсаң жоқ. Малектер жаққа жүрді. О, шықты жемей қалған.
Karasqa urdu. Karas kişine uçup ketdi, o karas işley alбай, karas öyde жылып кетtir. Ağzına girip kaptır da. Ha, karas çıkacak. Ha, şu karasqa urdu. Bilmeyim, bilinmeydi. İşneke okşaydı da iştek ol böyle geldi. Bareket. Bugün только кичинекей чөп. Окей. Рыбалка бүтті, туғандар. Мусорларын тазалап, артыбыздан өрттеп кетмейді. Азыр бүгінгі балықтың бір қайырмақта дағдылы суда жатат. Эми түшөбү түшпөйбү белгисиз. Geç kirip kaldı. Hazır. Bugünkü жыйынтыкты sizlerge көргөзөм. Bismillah. Anakey. Так, 4-5 simeye kalava bir amur. Yemeni. Tiyakta mayda simeye kalavardı ırgıt üydük. 10-15'te karas var. Emalarda gördüңүздөр, эми тарткан жокмун майда. Ошо туугандар бүгүнкү улов. Ошол ушу менен Кудай буйруза эми балыкка Казакстанга чейин башка балыкка бармай жок туугандар. Кудай буйрса 24-түндө кетсек, 25-инен баштап буйрса балыкка карма баштасак, эми ошол жактагы видеолор менен да бөлүшүп турам. Саламатта калыңыздар.